Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, о жаратқан Аллахым, жамандықтан бізді қантып, емнеменен қаласаң, қантып қаласаң, жамандықтан сақтағын, сен бардық нәрсеге құдіреттісің. Аллахым әрхамна фа иннака бина рахим. Аллахым бізді өз рахматыңа мейірімің алғын, сен біз үшін мейірімдісің. Уәла туаззибна фа анта алайна қадир. Аллахым бізді азап қалбағын, азап қылуға сен құдіреттісің. Я Раб, аммал фасад фанадджина. Аллахым айланада бұзықылық, жамандық көйіп кетті, бізді сақтағын. Аллахым арзуқнал халала ва барик лана фи. Аллахым бізге адалыңнан рызқы берген, адал рызқымызға береке берген. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. Аллахым чыгыш менен батышты алыс кылган сыяктуу бизди арамдан алыс кылгын. Аллахым арзуқна qabla al-maut tawba. Аллахым өлүм келбестен мурда баарыбызга тооба кылып насип эткин. Wa 'inda al-maut shahada. Өтөрүбүздө шахид болуп, же болбосо ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммад расулуллах иман менен жан таслим кылууду насип эткин. Wa ba'da al-maut janna. Ölümden keyin barımızga beyişini nasip etkin. Allahümme cealna cem'ana haza cem'an marhuma ve teferruqana min ba'di teferruqan ma'suma. Allah'ım bul cemaatımızdı özüngdün rahmatına tattığı cemaattan kılgın. Bul yerden çıkıp acıragan kezde şeytandın azırgıdan günölerden saktalgan bendelerden kılgın. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus sabirin. Göğülük berem Allah jalgız al Allah. Sabırdıulardan en жақын досы жана сабырдуулар менен бирге Аллах Куранда инналлаха ма'ас сабирин. Албетте Аллах сабырдуулар менен бирге дейт. Ва ашхаду анна саййидана ва набийина ва азимана Мухаммадан расулаллах. Күбөлүк берем биздин улубуз жолбашчыбыз Мухаммад алейхиссалам Аллах Тааланын кулу жана элчиси. Кала ли Аби Заррин. Бул пайгамбарыбыз өзүнүн Абузар деген сахабасыга мындай деди. Пайгамбардын сөзүн Абузар бизге жеткизип мындай дейт. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه غفار urusudan bolgon Abu Zar Allah Taala'ndan razı olsun mınday deyt. Awsani khalili. Maga dosum, en jakın dosum bolgon paygамбар osiyat kıldı deyt. Paygамбар Abu Zarga osiyat kılat. Abu Zar'ın osiyatı maga sizge de tiyeshelu. Qala an asila rahimi walau jafani. Tuğandarың менен карым катнашта болгон мамилени үзбөгүн. Егер туғандарың саға орой болса да, алар саға қопол мамиле қылса да, сен алардан жақсылығыңды үзбөгін. Ва нақулал хаққа валау кана мурран. Пайғамбар маға осият қылды, ақиқатты айтмақтығымды, егер ақиқат ачу болса да. Қала анхул хабиб. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн экинчи халифасы улуу Хазирети Умар жөнүндө пайгамбар мындай дейт. Лау кана набиюн ба'ди лакана Умар. Эгер менден кийин пайгамбар болсо, Умар пайгамбар болмок дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Эгер менден кийин Аллах пайгамбарлык вазифасын бирөөгө берсе, Хазирети Умарга бермек дейт. Бирок пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар жок. Пайгамбарлардын эң акыркысы мөрү ал биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. ولو كان فيكم محدثون أي ملهمون لكان عمر. Hazreti Umar жөнүндө пайгамбар дагы айтат. ولو كان فيكم محدثون. Силердин араңарда Аллахнын илхамы менен сүйлөй турган адам болсо, Умар сүйлөмөк дейт. Жети жерде Курандын жети жеринде Hazreti Umar айткан сөздөгүндөй дал аят түшөт. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله إبراهيم عليه السلام دون تروغان جيرده نماز окуайлыбы десе Аллах Таала Курандан واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Ибрахимдин макамында намаз окуй турган жер кылып алгыла деп Аллах Кураны Каримде түшүрөт. Арактын арам болуусундагы бардык аяттар Hazreti Umar'dın duası menen түшөт.
Hazreti Umar'dın tili ушундай ilham менен эле. Kur'andагы аяттар Hazreti Umar'dın sözüge dal kelip düşөt. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер араңарда бир илham менен сүйлөй турган болсо Умар болмок дейт. Hazreti Umar musulmandарды 10 жыл 6 ай жана 3 күн. 10 жыл 6 ай 3 күн башкарды. Hazreti Umar Abu Bakır'dan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin 10 жыл 6 ай 3 күн башкарды. Бирок урматтуу мусулман бир тууган 10 жыл 6 ай 3 күн мусулмандардын амирил муъминин, имандуулардын жетекчиси Ал-Фарук, ак менен караны, адал менен арамды ажыраткан Фарук 10 жыл 6 ай 3 күн падыша болгон болсо, бир күн түнү толук уктаган жок. Намазда турган кезде көп Алланын азабынан коркуп ыйлайт эле. Бул үммөткө кандай жооп берем? Бул аманатка кандай жооп берем деп ыйлай бергендиктен Hazreti Умардын жүзүндө жаштар көп аккандыктан арыктай пайда болуп калган эле. Hazreti Umar 10 жыл 6 ай 3 күн жүзүн Европага же Америкага караткан жок. Себеби Hazreti Umar Кур'ан-ы Каримдеги аятта Бакара сүрөсүн 10 жылда жаттаптыр. Bir ayatты жаттап амал кылат, турмушта ишке ашырат, экинчи аятка. Ушундай мулхим, илхам менен, сөзү менен аят түшкөнүнө карабастан, bir аятты жастап амал кылмайынча экинчи аятка өтпөйт экен. Hazreti Umar Фавалли вajhaka шатрал масжидил харам, бул жерде жазылган аят, жүзүңдү Масжиди харамга карат. Намаз Кабага карабастан намазың болбойт. Hazreti Umar жүзүн бир гана Масжиди харамга каратат эле. Алаканын өзүгө окшогон бендеге эмес, Аллага жаят эле. Урматтуу мусулман бир тууган, Имам Али радиаллаху таала анху мүрзөлөргө келди да зияратка. Пайгамбардын сүннөтү кабырларды зиярат кылуу. Акыркы жолу кабырга качан бардыңыз зиярат үчүн? Бирөөгө топурак таштайм деп эмес. Ошондон ибрат алуу үчүн. Менин да бир күн келип жашай турган убактылуу кабырым деп. Булар сыяктуу мен да бүгүн келемин. Ал жерге барган кезде байын да, кембагалын да, мандаттуусун да, байлыгын да, бийлигин да ажырата албайбыз. Бардыгыбыз төрөлгөндө 2 карыш, 3 карыш жерге муктаж болсок, өлгөндөгү 2 метр жерге. Акыркы жолу мүрзөгө качан бардыңыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү зиярат кылуу. Hazreti Али кабырга келип мындай дейт. Мүрзөдөгүлөргө калып: "Инна буютукум кад суккунат." О мүрзөдөгүлөр, үйүңөргө албетте башкалар жашап жатат. Ва инна нисаакум тазавважна би гайрикум. Аялдарыңар башкаларга тийип кетти. Инна амваликум кад куссимат. Байлыктарыңар бөлүндү. Эй мүрзөдөгүлөр, малдарыңар бөлүндү. Үйлөрүңөрдү башка жашап атат, кийимиңерди башкалар кийип атат, унаңарды башкалар минип атат. Биздеги хабар шундай силерге. Силерде эмне хабарыңар бар? Мүрзөдөгүлөр бизге эмне айтасыңар деди. Сумма назара иля асхабихи, кийин Hazreti Али өзүнүн досторуна карап туруп мындай деди: "Валлахи, Аллага касам ичем, лауша Аллах ан ятакалламу, эгер Аллах Таала буларга сүйлөөгө рухсат бергенде мүрзөдөгүлөргө, булар айтмак: "Лакалу инна хайраз зади зади тaqwa." Бул жакка алып келе турган, мүрзөгө алып келе турган эң жакшы азык, эң жакшы байлык, эң жакшы керектүү нерсе бул таква. Мүрзөгө таквадан башка эч нерсе келбейт экен дейт. Hazreti Umar экинчи халифа. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вафат эткенден кийин мусулмандардын түйшүгүн, милдетин мойнуна жүктөп Абу Бакыр башкарган кезде бир чечим кабыл алды. Указга кол койду. Эмне деп? Hazreti Umar'dı adilet ministri kılıp, kazılardın üstünden kazı. Kazılar, sot biyligi, öküm çıkarı emez. Adilet ministri kıldı. Urmatlı musulman bir tuğan, mansabın deveyin, bul mansapka tapşırıldı emez. Sebebi alar, bul nerseni ihlas menen karayt ile. Bunu ceket payda tavayın, bayıp keteyin devemez. Bular moynuma жүктөлгөн ыйык вазифа деп түшүнөт эле. Hazreti Umar'da Abu Bakır sen sot sistemасына,
Adlet ministri болып, ушияқа жооп бересин деп дайындаган кезде 1 жылдан кейін арызын жазып келді. Я халифата Расулилlah. О пайғамбардың халифасы, мені жұмыштан алып қойың деді. Эмне үчүн? Пайда таппай қалдыбы? Бирөөдөн арыз түштү. Же парақордук кылдыбы? Мен бұл жерде иштебейин деді. Сыддык, Абубакыр Сыддык, иштен чарчадыңбы? Кыйналдыңбы? Эмне болду деді. Кала, я халифата Расулилlah. О пайғамбардың халифасы, лакинни залалту амен камилен, 1 жыл бұл милдетте отырдым. Адилет жетекчisi болып. Лам ядхул алейна мин бабил махкама иснан мухасаман. Менин эшигимден 2 тартышкан, 2 араздашкан адам эч кирген жок. 1 жылда эч ким келген жок dedi. Я халифата Расулилlah, мени бұл сот системасын жетекчилигиден алып коюңуз. Эмне үчүн? 1 жылда менин эшигимди астанамды аттап, 2 арызданган адам келген жок. Эмне үчүн? Лау ансафа нас ластараха ал-qazi ва бата кулл айн ан ахихи радиян. Эгер адамдар Алладан корксо, инсафтуу болсо, жүрөгүндө бекем иман болсо, казылар да соттор да жырга бес алат, жана бир мусулман экинчи мусулманга наразы болбойт, айтышпайт. Омар, я халифата Расулилlah. О пайгамбардын халифасы, кантип 2 адамга өкүм чыгарам? Кантип 2 араздашкан арасында өкүм чыгарам? Алар имандуулар, ар бири о мойнундагы милдетин билет, аткарат. Ар бир мойнундагы важыбын акын талап, акынан артыгын талап кылбайт. Кантип 2 адамга мен өкүм чыгарам? Алар күнүгө 5 вак намазда жолугушат. Алардын дини насихат, мечитте 5 вак жолугат. Эгер алардын бирөөсү мечитке келбей калса, сурашат, паланчы жамаатта көрүнбөйт деп. Оору болсо барып, оорууну кабар алып зиярат кылат. Эгер өлүп калса, жаназасын окуп, акыркы сапарга узатат. Эгер кембагал болсо, бири-бирине жардам берет. Эгер башына түйшүк түшкөн болсо, бардыгы бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, бирине бири жардам колун узатат. Я халифата Расулилlah. О пайгамбардын орун басары, кантип 2 адамдын арасына өкүм чыгарам? Алардын дини, ад-дину насиха. Дин эмне экен? Насаат кылуу. Ан Жабир ибн Абдулла, Абдулланын баласы Жабирден, атасынан да Аллах разы болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да мындай дейт. Ан Жарир ибн Абдулла. Абдулланын баласы Жарир, баяату Расулаллах. Пайгамбар болгондо байат кылдым дейт. Байат деген сөз бүгүн конституцияга кол коюп ант ичкен сыяктуу. Присяга кабыл. Байат жетекчинин колун кармап сөз берүү. Баласы менен ант ичүү эмес. Бул Жарир ибн Абдулла пайгамбарга мынтип байат бердик дейт. Баяату Расул саллаллаху алейхи ва саллям ала иқамати сала. Я Расулаллах, намазымда бекем болом. Намазымды казам кылбайм. Ва итай зака, тапкан акчамдын зекетин берем байлыгымдан. Ва нусули кулли муслим, байаттын бир пункту ар бир мусулманга насаат кылам. Мусулман эмне экен? Кайдыгер болбойт, бирөөгө насаат кылуу, бирөөдүн насаатын кабыл ала билүү. Пайгамбарга сахабалар сөз бергенде, ант бергенде, ак кызмат кылам, акын жебе эмел эмес, ар бир мусулманга насаат кылам. Кантип мусулмандардын арасында өкүм чыгармакмын? Эгер алардын дини насаат болсо, бири-бирибизге насаат кылсак, аксакалдардын, аталардын насаатын уксак, арабызда жамандык болмокпу? Ва хулукум ал-амру бил ма'руф ва нахи анил мункар. Я халифата Расулилlah. О пайгамбардын орун басары, кантип буларга мен өкүм чыгармакмын? Алардын мүнөзү, хулук, мүнөздөрү ал-амру бил ма'руф, туура жолго үндөйт, ва нахи анил мункар, туура эместен тосот. Бир гана МВД СМБ эмес. Ар бир мусулман туура эмести көргөн кезде барып токтотот, туура жолго үндөйт. Эгер булардын мүнөзү ошондой болсо, качан биздин арабызда бир эме болмок дейт. Аллах Кур'анда мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валтакум минкум умматун. Валтакун минкум умматун. Болсун силердин араңардан, минкум мин таб'идия. Араңардан кээ-бирлер болсун. Үммет болсун дейт. Үммет деп эл деген сөз. Кыргыз эли, өзбек эли же мусулман эли дегендей. Валтакум минкум умма. Бир адам үммет боло билет экен. Мисалы,
мен Карабак деген айылдан. Егер жашаганда мен Карабак элин иманга чакырсам, Карабак элини Аллах жолунда түз жолго баштасам деп ойлосом, Аллахтын алдында мен Карабак эличе салмагым бар. Егер Баткен районун ойлоп жашасам, Аллах Тааланын алдында менин салмагым Баткен эличе болот. Егер обласыңды ойлосоң ошончо, бир мамлекеттин элинин гамы менен жашасаң, Аллахтын алдында ошончо сан. Валтакум минкум умматун, араңардан бир үммөт болсун силерден. Ал кандай үммөт? Бай болсунбу? Мандаты болсунбу? Жок. Ядуна илал хайр. Жакшылыкка чакыруучулар болсун. Жакшылыкка чакырып кой. Ва я'муруна бил ма'руф. Туура жолго үндөсүн. Туура жолго буйрук берсин. Ва янхауна анил мункар. Туура эместен тыюучулар болсун. Улаика хумул муфлихун. Ошондой адамдар гана Аллахтын азабынан кутулгандар. Аллахтын азабынан кутулгандар кимдер экен? Үммөт болуп, адамдарды жакшылыкка чакырып, туура жолго буйрук берип, туура эместен тыйган адамдар Аллахтын азабынан кутулгандар. Али Имран сүрөсү 104-аят. Бул аятка амал кылсак, урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиз кайдыгер болбостон, бири-бирибизди туура жолго үндөсөк, туура эместен тыя турган болсок, жемкорлук кылба, паракордук кылба, улуу дурмат кыл, кичүүнү иззат кыл. Ар бир үммөт шундай жашаса. Хайыр деген сөз эмне бул жерде? Вал ядуна илал хайр. Араңардан үммөт жакшылыкка чакырсын дегени, инсандын ар бир инсан жакшы деген нерсе жакшы. Инсандын табияты жакшы деген нерсе кандай? Жакшы сооп иш кылуу. Чындык жакшыбы? Чындыкты сүйлөө. Аманат жакшыбы? Аманатка кыянат кылбагандык. Мээримдүүлүк жакшыбы? Жакшылык. Намыстуулук жакшыбы? Жакшылык. Ар бир инсанды жакшы көрүү жакшылыкпы? Жакшылык. Адамдарга жакшылык кылуу жакшылыкпы? Жакшылык. Хайр. Адамдар жакшы деген нерсе. Инсандын табияты акылы жакшы деген жолго чакыруучулар болсун. Кебир уламалар бул аятты тафсир кылган кезде ал-хайр хуал ислам. Жакшылык дегендин кыска нускасы бул ислам экен, мусулман. Исламга чакыруу деген сөз жакшылыкка чакыруу экен. Ислам дини инсанды эки дүйнө бактылуу кылат. Исламга чакыруучу болгула дейт. Сахл ибн Саад деген сахаба, Аллах Тааландан разы болсун, ани Наби саллаллаху алейхи пайгамбардан мындай дейт. Кала валлахи. Пайгамбар айтты, валлахи, пайгамбар касам ичем дейт. Ант ичемин ли ан яхди Аллаху бихудака раджулан вахидан хайрун лака мин хумрун ни'ам. Касам ичем, сенин себебиң менен, сенин чакырыгың менен бир адам туура багытка түшүп калса, туура жолго түшүп калса, сен үчүн кызыл төөдөн жакшыраак дейт. Кызыл төө деген пайгамбардын заманында эң баалуу, бүгүнкү күндө эң акыркы моделдеги эң кымбат баалуу машинени ойлоп көр. Ушул эле хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хайрун мимма талат алейхи шамс, бир адамды туура багытка баштоого себеп болуп калсаң, аты көчкүр арактан кутулуптуң, арам жолдон тостуң, намазга түшүрүп бир адамды баштап коюуң, күн чыгып күн тийген нерселерден жакшыраак дейт. Күн тийген жер жүзүдөн жакшыраак деген сөз. Хайрун минад дунья ва ма фиха, бир адамды туура жолго хидаятка баштап коюуга себеп болуң, дүйнөдө бар нерседен жакшыраак дейт. Бул сөз Абдушүкүрдүн сөзү эмес. Ва ма янтиқу анил хава ин хува илля вахйун юха, нафсыдан эмес, Аллахтын вахиси менен сүйлөгөн пайгамбардын сөзү. Эми сен ойлочу, кимди бир атың өчкүр арактан кутулттуң? Кимди бир жаман зына жолудан, кумарбоздуктан, паракордуктан туура жолго баштадың? Мусулман бир тууганым, классташым, кошнам, агам, иним, тайкем, жeenим арамдан кайткын, могу жолдо жүргүн, Кудай деген деп. Аллах Таала Куранда «Кунтум хайра умматин ухриджат линнас, та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар». Кунтум асбахтум, болдуңар дейт. Кандай болдуңар? Кунтум, Аллах Куранда дейт, кунтум, силер болдуңар, Мухаммад алейхиссалам үммөтү, хайра умматин, эң жакшы үммөт болдуңар. Бирок шарты бар. Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деген менен эмес. Жакшы үммөт болуудун бир шарты та'муруна бил ма'руф, туура жолго үндөйсүңөр. Чакырасыңар. Туура жолго буйрук бересиңер башкаларды. Ва танхауна анил мункар, туура эместен башкаларды тыясыңар. Туура эмес жолдон бирөөдү тыя билсең, туура жолго бирөөдү буйрук берип баштай билсең, бул кунтум хайра уммат, жакшы үммөттөн сен бирөөсүсүн. Шарты ошол. Эгер кайдыгер болсоң, мен аман болдум, бул эмне болсо болсун, коштан менен ишим жок, тиги менен ишим жок, досум, анда сен бул аятка тиешең жок сенин. Сен жакшы үммөттөн боло албайсың.
Урматтуу мусулман бир тууган. Kuntum болдуңар хайра уммат деген. Асбахтум. Ай силер болуп калдыңар качан? Жакшылыкка чакырсаңар. Жамандыктан тыйсаңар. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги сөзүмдө Хазрет Умардын Умния Умария, Умардын кыялдануусу, Умардын мечтасы, Умардын хаялы деген тема еді. Бұл негізгі темаға кирүүдөн мурда пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Жаласа Умар радияллаху анху ма жамаа мин асхабихи. Хазрет Умар күндөрдүн биринде достору менен отурду. Отурган кезде Мадина Мунавварада факала лахум таманнау. Хазрет Умар досторуна, сахабаларына, жолдосторуна кыялдангылачы. Максатыңар, үмүтүңөрдү айткылачы деді. Бүгүн жигиттерге каялдан десең не дейт? Жакшы машинем болсо, жакшы фигуралуу бир жарым болсо, нөлөбөй прокаттын контейнерим болсо, эч кимде жок менде дипломум болсо. Хазрет Умар достору менен отуруп, ар бирин каялданып көргүлөчү. Үмүтүңөрдү айткыла. Факала бирөөсү: "Атаман ан тамтали хадhi дар физзатан унфиқуа фи сабилилlah." Үмүт кылам, мо коро, мо өрөн толгон алтындан болсо байын деди. Жок, Аллах жолунда кайрымдуулук кылсам деди. Мо өрөн толгон алтын болсо Аллах жолунда кайрымдуулук кылсам, жардам берсем, бейбечарага берсем. Экинчи вакал ал-ахар: "Атаманна ан тамтали хадhi дар захабан ау фиддатан." Экинчиси, бул өрөн толгон өрөн күмүш болсо, бейбечараларга берсем, арабызда бир муктаж калбаса, үйлөн албаган калбаса, карыздар бенде калбаса, үйсүз бенде калбаса. Вакал ал-ахар, үчүнчүсү айтты: "Атаманна суюфан ва римахан амудду бихал мужахидин." Үмүт кылам толгон өрөн курал жарак болсо, мекенин, жерин, динин коргогон аскерлерди курал жарак менен камсыз кылсам деди. Үмүттөрдү кара. Хазрет Умарга кезек келди. Илхам менен сүйлөгөн Хазрет Умар: "Атаманна үмүт кылам ан тамтали хаза дар rijala misli Abi Ubayda ibn Jarrah wa Salim mawla Abu Huzayfa, Muaz ibn Jabal." Үмүт кылам бул толгон өрөн пайгамбардын тарбиясын алган Abi Ubayda ibn Jarrah, Salim mawla Abi Huzayfa, Muaz ibn Jabal сыяктуу сахабалар эржигиттер болсо деди. Алтын да, күмүш да курал жарак эмес, бул өрөн толгон Muaz ibn Jabal сыяктуу. Саад ibn Muaz көп жолу айттым, урматтуу мусулман бир тууган. Саад ibn Muaz 30 жашында мусулман болду. 37 жашында каза болду. Каза болгон кезде Хазрат Жабраил келип пайгамбарга: "Я Расулалла, үммөтүңдөн бүгүн ким каза болду?" Үммөтүңдөн бирөө каза болду, анын өлгөнүнө Алланын аршы титиреди дейт. Жер эмес, арш титиреди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жаназаны окуган кезде буттун учу менен басып калды. "Я Расул, эмне 70 000 периште жаназага түштү." Урматтуу мусулман бир тууган, ошолдой эржигиттер толсо деди Хазрет Умар. Эмне үчүн? Урматтуу мусулман бир тууган, бизге да бүгүн Кыргызстан эли эмнени каалайсыңар десе, мекенин, элин, жерин, динин, тилин сүйгөн эржигиттер керек десек жарашмак. Чыныгы эржигиттер булар оңолуудун, өнүгүүдүн негизги булагы ошо эржигиттерде. Кандай жагын конституция кабыл албагын, канча жакшы закондорду кабыл албагын, ал таракчада сыя бойдон кала берет, эгер аны ишке ашырган эржигиттер болбосо. Кандай талим тарбия программаларды түзбөгүн, ал ошо китепте кала берет, аны тарбия берген эржигит, элин, жерин, келечек муунду сүйгөн, элим, менин келечек муунум, Кыргызстандын желегин желбире турган балдар менин мойнумда аманат деген эржигит мугалимдер болбосо. Урматтуу мусулман бир тууган, элине, жерине кызганган адам болбоюнча эч өзгөрүү мүмкүн эмес. Ооба, курал жарак керек. Бирок курал жарак деген сөз
эр жигиттер болбосо ал жөнөкөй колдогу бир темир пайдасыз кала берет, урматтуу мусулман бир тууган. Тарбия кооз китептер менен, компьютер менен, электрондук башка жабдыктар менен эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Мугалимдин ичиндеги ихласында, дитинде. Адилеттүүлүк түрдүү закондо, принциптерде эмес, адилеттүүлүк Хазирети Умар сыяктуу Алладан корккон эр жигиттерде болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, кээде бир жигит миң жигитке тең келет. Кээде миңи бир жигитке тең келе албайт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, ар-ружула эр жигиттик деген жашынын улгайлагы менен болбойт. 60га кирдим, 70ге кирдим деген менен болбойт, урматтуу мусулман бир тууган. Канчалаган, каарыган, чачагарган, сакалагарган, бели бекчейгендер бар, бирок анын жүрөгү, максаты, кыялдары арзыбаган нерселерге кубанат, арзыбаган нерсеге тарынат. Канчалаган жаш балдар бар, бирок урматтуу мусулман бир тууган, кичинекей кезинен эр жигиттиги көрүнүп калган. Сөзүндө, көз карашында, ой пикиринде, максатында Амирил Муъминин Хазирети Умар бир күн өтүп баратты. Жаш балдардын арасынан. Жаш балдар ойноп жатты короодо. Бардык балдар жолдон качышты. Бир гана Абдулла ибн Зубайр, Зубайрдын баласы Абдулла ордунан качкан жок. Хазирети Умар, урматтуу мусулман, ушундай киши эле, пайгамбар айтат: "Я Умар, сен бир өрөөндөн жүрсөң, жин шайтандар экинчи өрөөнгө качат" дейт. Адамдар эмес, Хазирети Умардан жин шайтандар да айбатынан коркот эле. Бирок жаш балдар качкан кезде Абдулла ибн Зубайр деген жаш бала ордунан кыймылдаган жок. Хазирети Умар келди да: "Эмне жоро жолдошторуң менен, теңкурларың менен качкан жоксуң?" деди. "Эй бала" деди. Карап туруп: "Я Амирил Муъминин, о имандуулардын жетекчиси, мен сизден качыш үчүн бир кылмыш кылган жокмун го" деди. "Эмне кылмышым бар сизден качыш үчүн? Дагы мен сизден качайын деп качыш үчүн жол тар эмес, жол кенен" деди. "Сиз өтүүңүзгө кенен жол" деди. Хазирети Умар bunun эр жигиттигине, акылына таң калды, сана айтты, башын сылап кетти. Хазирети Умар халифа кезинде бир топ делегация келди. Аксакалдар менен, карыялар менен, картаңдар менен. Келген кезде, келген делегаттардын арасынан бир жаш баланы чыгарып, биздин атыбыздан арыз муңубузду айтсын деди. Хазирети Умар балага карап туруп: "Арада сенден да аксакалдар бар экен го, сенден да улуулар бар экен" деди. Жанагы бала Амирил Муъминин Хазирети Умарга карап мындай деди: "Я Амирил Муъминин, о имандуулардын жетекчиси, эгер Аллах Таала бир жигитке чечен тил берсе, Алладан корккон жүрөк берсе, зикир кылган тил берсе, сабыр кылган дене берген болсо, элдин келечек муунун ойлогон акыл берген, парасат берген болсо, сүйлөөгө мен актуумун. Хазирети Умар, эгер жетекчилик, эл башкаруу жашыга караганда сизден да аксакалдар бар эле го" деди. "Сизден да кары картаңдар бар эле" деди. Жаш эмне кылмак? Ружула, урматтуу эр жигиттик бул адамдын келбетинин же килограммынын чоңдугунда, же боюнун узундугунда эмес. Эмне пайдасы бар? Пилдей болгон денеси менен ой пикирлери арзыбаган бир жаныбардай болсо. Атын айтыштан да уялып калдым. Кереметтүү Кур'ан-ы Карим munafiqlar iki yüzlüler jönünde munday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ ra'aytahum tu'cibuha ajsamuhum. Ya Muhammed Peygamber aytat. Ve izâ ra'aytahum tu'cibuka ajsamuhum. Kebirlerini karasan alardın kelbetleri sağa jagımdуу. Boyları kelişken, figuraları kelişken, kelbetleri kelişken. Ve yaqulu tasma' li qawlihim. Eğer alar söylese sözlerinde okun geledi. Sözlerin de jayında. Ka'annahum khushubun musannada. Biroq alar duvalga söyönüp turgan, je türkük bolup turgan bir türkük siyaktуу. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Her bir kıykırık alar üçün, bul hayırlı biz üçün de oylot. Humul adu, alar senin düşmanın. Fahzarhum, alardan etiyat bolgun. Qatalahumullah, Allah alardı öldürsün. Enna yufakun. Bul münafıklar jönünde.
Kээ бир мунафиктар жанагындай келбети болгон менен, таттуу сөзү болгон менен койнунда котур таштары бар. Ey ya Rasul пайгамбар, ал мунафиктар ажабатка аджсамухум, денелери сага жагат. Алардын денелери толук болгон үчүн, фигуралар чыккан үчүн. Ва якулу кавлан хасибта аннаху сидқ, сүйлөсө булардын сөзү чынчыл дейсин. Өтө чоң бир өзгөртүү берет дейсин. Кыйын экен дейсин. Фасаха чечен тили менен аны уккун келет. Кааннам хушубун мусаннада, ай кааннахум жалисун фи маджлис. Алар сенин чогулушуңда отургандар коюлган түркүктөн эч бир айырмасы жок. Сөзүңдү да укпайт, алардан пайда да жок. Эч нерсе кылбайт алар. Алардын койнун وقد خلت قلوبهم من الخير والإيمان. Алардын жүрөгүндө жакшылык деген нерсе жок, иман деген нерсе жок. Алар топтолгон жыгаштан же сутумдардан эч бир айырмасы жок. Аларда пайда бере турган акылда алардан эч бир пайда жок. Абдулла ибн Мас'уд сахаба, пайгамбардын улуу сахабалардан бир салават. Касир ил-кама, бою кыска экен. Нахиф ил-жасад, арык байкуш. Абдулла ибн Мас'уд эсиңерде калсын, улуу сахабалардан. Кур'анды эң козу окуган сахабалардан бирөөсү. Бою кыска, өзү арык. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадис жеткизет. Иннаху ла яти ар-раджулул азим ас-самин. Кыяматта чоң семиз бир киши келет дейт. Яумал кыяма ла язину индалла жанах бауда. Ушунча семиз болбосун, ушунча чоң болбосун, Аллахнын алдында бир чымындын канатыча салмагы жок анын. Аллахнын астында бир чымындын канатыча салмагы жок. Кейін пайғамбар бұл хадисті айтқаннан кейін қаласаңар бұл аятты оқуғыла деді. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна. Қиямат күнінде бұларда эч салмағы болбайды. Миң қиын болбосын, миң чоң болбосын, қияматтанын салмағы бір чымындын қыпыны қанатыжа жоқ. Урматы мұсылман бір туған. Абдулла ибн Мас'уд сахабаларга мисвак өскөн дарак бар. Ошонун шакчарын кыссаңыз мисвак болот. Кыркып келсеңиз. Сахабаларга ошо мисвактын дарагынан кыркы берейин деп чыкты эле. Шамал болуп анын кийимин көтөрдү. Сахабалар карап туруп Абдулла ибн Мас'удга күлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды карап, "Мимма тазхакун?" Не күлүп атасыңар деди. Эмнеден күлдүңөр? Калу, "Я наби Аллах мин диккати сака." Я Расулаллах, пайчасынын ичкелигиден деди. Бутунун ушундай ичкелигинен күлүп атабыз. Тизесинин асты ушундай ичке экен. Аялдардыкынан да ичкерек экен, ошого күлүп жатабыз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар карап туруп сахабаларга мындай деп жөн айткан жок. "Валлази нафси бияди." Жаным колунда болгон Аллахга касам ичем деди. Мени жараткан Аллахга ант болсун, "Лахума асгалу фил мизан мин ал-Ухуд." Анын эки буту кыяматта Ухуд тоодон оорак болот деди. Мунун бутуга күлбөгүлө. Бул Куранды көтөрүп жүргөн бут. Куранды эң кооз окуган сахаба, Куран менен жашаган сахаба, ал исламды иманды ойлогон сахаба. Бунун силери күлгөн буттары кыяматта Ухуд тоосунан оорак келет деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жараткан Аллах табарaka ва таала биздин кыяматта сооп таразаларыбызды оор кылган болсун. Эр жигиттик сырткы көрүнүшүң менен эмес, сулуулугуң менен кийген кийимиңде эмес. Жараткан Аллах тааланын сүйүктүү пайгамбар айтат: "Инналлаха ла янзуру ила суварикум ва амваликум, валакин янзуру ила кулубикум ва амаликум." Аллах силердин сүрөтүңөргө, малы мүлкүңөргө карабайт, Аллах силердин жасаган ишиңерге жана жүрөгүңөргө карайт дейт. Күнүгө, күзгүгө канча көрүп жасанасың? Кийимиңди оңдоп, галстугуңду көтөрүп, бирок жүрөгүңдө Аллага болгон иманың канча? Аллах сенин сырткы келбетиңе эмес, жасаган ишиңе жана жүрөгүңө карайт экен. Эр жигит адеби менен, ахлакы менен эр жигит. Эр жигит байлык менен, малы менен эмес. Канчалаган байлар бар. Бирок эч тойбогон дайым муктаж, көзү тойбойт. Канчалаган колунда жок бечара бар, жашоосунан эң разы болуп жашагандар бар, бай. Лейсал гина гинан илля бил мал
акча менен байлык эмес, байлык нафстын, каниеттүүлүктүн байлыгы байлык. Лейсал гина ан касратил мал ва иннамал гина гина нафс. Байлык мал мүлктүн көптүгү менен эмес, нафсыңдын каниеттүүлүгү менен, нафсыңдын байлыгы менен бай боласың. Эржигиттик мансап менен эмес экен. Эржигиттик эң жогорку этажга, эң чоң креслого отуруу менен эмес экен. Урматтуу мусулман бир тууган, канчалаган жакшынакай эржигиттер бар, жакшынакай адамдар бар, бирок жанагындай чоңураак үстөлгө отурган кезде көрө бересиң, арзыбаган нерсеге динин да, жерин да, башканын да сатууга даяр болуп калат. Паракорлукка, башкаларга алданып калат. Алардын мансабы чоңойгон менен нафстары кичинер барат. Мекендери чоңойот, бирок химматтары, гамы, кайгысы, элди ойлоосу азаят. Чыныгы эржигиттик урматтуу мусулман бир тууган, жаш менен болбойт экен, мал менен болбойт экен, келбет менен болбойт экен, сырткы көрүнүш менен болбойт экен. Эржигиттик урматтуу мусулман мансап менен болбойт экен. Эржигиттик ал бардыгы эмне экен урматтуу мусулман бир тууган? Ал иманда, исламда. Чыныгы күч бул акыйкатты билип аткарууда. Аллах Таала берген нерсеге разы болууда. Каниеттүүлүктө, милдетиңди, важыбыңды билип аткарууда. Жана өзүңдүн акыңды билип, акыңнан ашыкчасын албагандыкта. Арружула фил ислам, эржигиттик ислам динибизде имандын бир ажырабаган нерсеси. Ери шаркак. Эржигиттик менен иман экөө бири-бирине эң муктаж болгон, ери шаркак болгон нерсе. Ал эржигиттик таат ибадат менен болот. Аллах Таалага кулчулук менен болот. Аллах Куранда эржигиттерди риджалун дейт. Риджалун эркектер деген сөз. Кээде өзү муаннас женский родто аял болгон менен эржигиттей болот. Риджалун Аллах эржигиттер ла тулхим тижаратун ва ла байун ан зикриллах. Эржигиттерди соодасы да, сатыгы да Алланын зикирден тосуп койбойт. Ва икамет сала, намаздан тоспойт. Ва итайз зака, зекет берүүдөн тоспойт. Яхафуна яуман, алар бир күндөн коркот. Мансаптан түшүүдөн эмес, мандатын жоготуудан эмес. Яхафун яума татакаллаб фихил кулуб, жүрөктөр өз ордунан чыгып кете турган, көздөр ордунан чыга турган кыяматтан коркот. Алланын астында туруудан коркот. Бул эржигиттер. Алар эмнеден коркот экен? Алланын астында барган кездеги эсеп күндөн коркот. Кыяматтан коркушат. Бирок алар Аллаху акбар хайя ала сала дегенде, ай соодам калып кетет, пайда болбой калат, банкрот болом дебейт. Чыныгы эржигиттерди Алланын зикириден, намаздан, соуда да, сатыкта тоса албайт. Соодаңды таштап келген мына эржигитсилер. Ишиңден баштан коркпой, жума окуймун деп Аллага келген, булар эржигиттер Куранда айтуу. Алар мечитке келишет. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, мечитке келген чыныгы эржигиттер. Үйдө аялы менен пультты талашып отурбайт. Чыныгы эркектер биякта. Чыныгы эркектер эркек болсоң чык адын деп бирөөдүн жакасынан кармабайт. Чыныгы эркек ас-салату хайрун минан наум, намаз уйкудан жакшы деген кезде могу жерде болот. Төшөк уйкудан жакшы болуп төшөктө жатпайт. Катын намаздан жакшы деп катынын жанында жатпайт. Пульт ал үчүн намаздан жакшы, ас-салату хайрун минан наум. Намаз уйкудан жакшы деп мечитке келишет. Урматтуу мусулман бир тууган, ахаббул билад илаллах масажидуха. Аллага эң сүйүктүү шаарлар, шаардагы Аллага эң сүйүктүү жерлер масажидуха, мечиттер экен. Силер мына Алланын эң сүйүктүү жери десиңер. Ва абгазул билад илаллах асвақиха. Асвақуха. Аллах Таалага эң сүйүксүз жерлер базарлар дейт. Базарлар эмне үчүн сүйүксүз? Базарда ар бир экинчи, үчүнчүнү алдайын деп турат да. Эгер чынчыл болсо, чыныгы чынчыл, аманатчыл соодагерлердин да даражасы өтө бийик. Ага Аллах Таала жана пайгамбар сана айткан. Аби Саид аль-Худриден Аллах Таала разы болсун, пайгамбар: "Иза раайтумур раджул я'тадул масажида." Иза раайтумур раджул я'тадул масажид. Бир кишини көрдүң да. Ал кишини көрдүң, эмне кылып жүрүптүр? Мечитке келип кетет экен. Мечитти адат кылып алыптыр. Мечиттин жолда көрөсүн, казинонун жолда эмес. Саунанын жолда эмес. Кээ бирлер футболду каза кылбайт да. Намаз каза болсо боло берсин. Иза раайтум раджул я'тадул масажид, эгер бир кишини көрсөңөр, мечитке келип кеткениге күбө болсоңор, фашхаду лаху бил иман,
Güvölük ötkülü anın imanı var eken. İmanı bekem eken, imanı var eken de güvöl kıla deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Qala Allah Teala Allah Kur'an'da innema ya'muru masajidallahi men amana billahi vel yevmil ahir. Albatta meçitni qozdaydı. Gül menen, жазу menen emes. Men amana billah Allah Teala'nın barlığına bilik iman keltirgenler vel yevmil ahir ahiretke işengenler mana meçittin qozduğı silerin oturuğunlar menen. Rükû sajda menen, tasbih menen, tahlil menen. Salman Allah Teala'ndan razı olsun o sahabalardan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men tavadda fi beytihi. Kim uyunda darat alsa. O uyunda darat alganlar kulaksa. Men tavadda fi beytihi. Fa ahsenel vudu'a. Жақсы darat aldı. Şaşpastan. Qoz tatnaqa darat aldı. Summetel mesacide keyin meçitke geldi. Fa huve zairun lillah. Allah'ın ziyaratına keliptir. Abdi şükürді көрген emez. Allah'ın ziyaratına keliptir. Ve haqqun alel mazur en yukrime zaira. Ziyarat kılınğandın mildeti ziyarat kılıuçunu sıylaydı deydi. Başka bir hadiste qaragın. Men tatahhara fi beyti. Kim uyunda darat alsa, gusul kılsa, sümme meşa ila beytin. Kin Allah Teala'nın uyuna jürse, min buyutillah Allah'ın qaysı uyu olmasın bir meçit varsa, li yaqdiya faridatan bir farzat qarayın dep, minel faraidillah Allah Teala farz kılgan farzlardan kanat hatwatah onun bir kadamı ihdahuma tahuttu khatiya. Bir kadamınız günöңүздү öçürөт экен, wal ukhra ikinci kadamınız tarfa'u daraja, beşteki darajanızı kötürөt экен. Suyuncu. Allah kut kılsın hurmatlı musulman bir tuğan. Üyünde daratты alıp Allah Teala'nın üyden bolgan meçitlerge kelgen sayın bir kadamınız günöңүздү keçiret экен. Значит, мындай боло турганбы? Машинаны алысыраак коюп келе бербей, көйрөк кадам койгула. Майке келип жол тосуштун кереги жок. Her bir kadamınız kıyamatta göğülük ötür. Bir kadamınız günöğünü öçüret eken, ikinci kadamınız beşteki darajanızı kötüret eken. Kut bolsun hurmatlı musulman bir tuğanlarım. Mana bir arşты titret turgan, adamın jürögünü titret turgan bir hadiste oğu için Peygamberga bir salavat. İza meşel mu'minu ilel mescid. Qaysı bir imandı meçitke jürse. Qala Allah tebaraka ve taala Allah Teala aytat eken. Abdi zarani. Benden meni ziyaret kıldı deydi geldi. Benden meni haber alganı geldi. Ve alaya qirahu. Menin milletim bendemdi sıylaş deydi eken. Qirah degen Arap dilinde sıylaş eken. Konak kılıu deydi eken. Bendem maga konağa geldi. Menin milletim konağımdı sıylaş. Ve len yardallahu ta'ala li velihi bi qira dunel cennet. Allah Teala özünün mimanıga konağa beşten başka verirsen berüge razı boydu eken. Allah Teala'ga kelgen konaktorga beşimdi bergendi razı bolum deydi eken Allah. Emi sen özüңdө elesetsin, sen bir imandı insandın, Allah'ın barlığına bilgine işingen, üyüňe bir jakşı körgөн adam kep kaldı. Kolundan kelgen nerseni, mompusu şokolad birdemen koygun keletdi toora. Emi sen elesetip gördü, Allah Teala'nın üyüne keldin. Allah Teala benden meni ziyaratama keldi, menin milletim anı sıylaş, biroq men ağa beşti bermeyince, beşten başkanı ıra körbeyim deydi eken. Allahu akbar. Qarang, dinimiz qanday ulu din. Allah Teala abdi zarani. Bendem ziyaret ve aleyya qirahu. Menin milletim bendemdi sıylaş. Ve len yardallahu Teala li velih. Allah Teala özünün dostuna beşten başka nerseni ıra körbeydi deydi. Beşti gana berip razı bolot eken. O hadis menen azan qaymaklı, azandan keyin ulantam. Bir peygamberga salavat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahabballah azze ve cel felyuhibbuni. Kim Allah'ını süyse deydi peygamber. Meni süysün deydi. Allah'ını peygamber süyüdü barızga nasip etsin. Allah'ın dinine, peygamberin sünnetine hizmet kılığı nasip etsin. Allah, Rabbim Allah, peygamber Muhammed dinim İslam dep, şul dinge, Kur'an'a hizmet kılgan mazlumlarga Allah özü yardım versin. وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أَصْحَابِ. Kim meni süyse deydi. Benim sahabalarımdı süysün deydi. Kim Allah'ını süyse meni süysün. Meni süygönder sahabalardı süysün. وَمَنْ أَحَبَّ أَصْحَابِ فَلْيُحِبُّ الْقُرْآنِ. Kim benim sahabalarımdı süyse, alar Kur'an'dı süysün deydi. Sahabalar süygen kimdi süyüş gereken? Sotkan emez. Facebook'ta emez. Uşak ayında emez. Adnaklasik'te emez. Twitter'da emez. YouTube emez. Kur'an'da süysün. Özüňe surap berçi, akırkı jolu koluňa Kur'an'dy kaçan aldın? Kur'an okuganda bir közüňden jaş akdy.
ومن أحب القرآن فليحب المساجد. Kim Kur'an'ды sүйсе, мечіттерді сүйсін дейді. Аллах Таала барымызды мечітті сүйген инсандардан қылсын. Аллах барыңа оқушы бендерлерден қылсын. Оққан аят хадиске амал қылу насіп етсін. Амин. Аллахумма ғфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya rahman rahim.